Барс Медиа тартулайт. Екі-үш жыл мұрын бұл біздің Ишеналы Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетінің базасында Білім беру министрлігі Қырғызстандағы бүт ректорларды чоғылтып 60-тан ашық. Анан чоғылыш өткөргөнбүз. Ошондо чечим кабыл алганбыз. Февралдан баштап офлайн окутууну баштайлы депчи. Анан ал эми азырынча министрликте жактырды, министр өзү келип, ректорлордун баардыгы тең ошону колдоду. Анан азырынча баягы bir rasmi neme yok da çeçim. Бирок сүйлөшкөнбүз февралдан баштап офлайн окутуу болду деп. Анан бүт университеттер, ошонун ичинде биздин университет азыр даярданып атабыз. Тиги аудиторияларды жылуулап, анан жанагы социалдык дистанция анан жанагы коопсуздук маселелерин чечкенге бүт баарын тең даярданып атабыз. Буюрса февралдан деп атабыз, экинчи семестрден. Эми мындайда мектеп үчүн дагы, жогорку окуу жай үчүн дагы баягы кадимкидей эле традициялык билим берүү жакшы. Себеби дегенде өзгөчө мына быйыл биздин биринчи курска өткөн студенттер ушу университетти кайсы университетке өткөнүбүздү деле жакшы билбей атабыз. Факультетти көрсөк болот эле, кафедраларды, профессорлорду көрүп деп мына кат жазышып атасыз да. Ошондой суранып атат да. Анан чын айтканда мына аудиторияга келип непосредственный контакт профессор менен, доцент менен, мына бизде бир академиктер бар, чөкөрсмендер, профессорлор бар, ошолорду көрүп, анан сабак алган алардан. Алардын дагы керек болсо кыймыл аракети баскан тургандан чоң сабак алат да. Анан баары эле каалап атат. Студенттер да каалап атат, биз да каалап атабыз. Келип анан бул традициялык билим берүүгө жетпейт. Бирок албетте белгилеп коюшум керек, мен жетекчи катары онлайн окутуунун да бир жакшы жактары бар экен. Эң эле нерсе, эки нерсени белгилеп коеюн. Биринчиден, ушу көптөн бери биз Кыргызстанда дистанттык окутуу киргизилген. Бирок ошону мындай аябай мындай жакшы өздөштүрө албай келгенбиз да. Анан бул азыр онлайн окутуунун айынан азыр буюрса жакшы өздөштүрдүк дистанттык. Экинчиден, мына канча жылдан бери аракет кылып келатканбыз, ишке ашпай келаткан, кээде ошол эле мурунку министрликтер мындай уруксаат бербей, түшүнбөй, анан минтип келаткан, мисалы үчүн чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуу. Азыр онлайн кабыл алуу мына быйыл кирбеди. Быйыл деген биздин университет Кытайдан, Түркиядан, Казакстан, Өзбекстан, чет өлкөдөн bir топ студенттерди, магистранттарды кабыл алдык да. Онлайн чегаранын өтүшүнүн орасы жок, келиштин орасы жок, а документ, бу документ деген ора жок. Онлайн ошактан эле биздин экзамендерди тапшырып, анан биз bir топ магистрант студенттерди алдык. Бул жакшы нерсе. Бул Кыргызстандын жогорку окуу жайларын бир деңгээлге көтөрүп койду да, ушул нерсе менен. Мындайда былтыр бул башталышы да аябай мындай кичине туура эмес болду да. Маселен 16 мартта эле 15 мартта кечинде үйгө барсак, үйгө барып тамак ичип, анан эртең жумушка барабыз деп атсак эле, анан эртең барбайсыңар, кабинетке час кирип калбадыбы? Анан ошондо мугалимдерибизди да жоготтук, студенттерибизди да жоготтук, баягы кашыгы да, табагы да жоголуп эле ушундай эртең менен мен деле эртең 16-сында жумушка барамы же барбаймын депчи. Анан ойлонуп, анан кийин кой барайын ректормун деп келдим. Анан келсем, университетте эч ким жок. Проректорлор да жок, декандар да, мугалимдер, студенттер аңгырап эле бош. Анан аябай кыйын болду да. Анан эптеп атып, мугалимдерди каттакка чыгып таптык. Анан мугалимдер аркылуу, кураторлор аркылуу студенттерибизди таптык. Анан эң негизгиси мындай болгондо жакшы болмок да, жок дегенде бир күн, 2 күн, 3 күн эскертип, мына моунчасынан кетесиңер деп. Анан биз мугалимдерге, студенттерге мындай бир түшүндүрүп, кетет дегенде таптакыр эле жоголуп кетпейсиңер, иштейбиз, момундай иштейбиз, тигиндей иштейбиз деп айтпайлы, анан тап жоголуп кетти. Анан ар кайсы кокту колоттон студенттерибизди таппадык. Мисалы үчүн тетигин арыңга кеткен, кетти, көлгө кеткен, таласка кетти.
Тем более онлайн неме жок. Анан мына азыр эми жакшы болуп калды. Өздөштүрдүк азыр. Орг техниканын баары кирди. Бир нече платформа менен иштеп атабыз. Мугалимдер дагы, студенттер дагы азыр көнүп калды. Башында мына жогот үйдүк да. Мындай да, бул жеринде азыр тиги коомчулукта, мисалы үчүн депутат Дастан Бекешев маселе көтөрүп атат, акыркы убакта бул омбудсмен да маселе көтөрүп атат. Онлайн окуп атса, анан окуу акысы кандай төлөнөт, же азайткыла, же тигиндей дегенчи. Мына бардык ректорлор пикирибиз ушундай. Тескерисинче биз азыр чыгымыбыз көбөйдү да. Мурда мисалы үчүн мындай болчу да, бир аудиторияга 20-30 бала келет. Мугалим 1 саат лекция окуйт, кетип калат. Азыр деген мугалимдер ошо 20 бала менен ар бир менен контактка чыгып атат да. Булардын мугалимдердин убактысы да кетип атат. Экинчиден, мурда аудиторияга кирип эле, мисалы үчүн гуманитардык билимдер боюнча доскага бор менен жазып, анан картаны көрсөтүп, ушуну азыр деген биз деген орг техника алып бергенге мажбур болуп атабыз. Мугалимдерге мисалы үчүн ноутбук, анан жанагы микрофондор, тигилер булар. Анан ошол эле убакта китептерди оцифровка жасаш үчүн, мисалы үчүн сканерлер керек болуп атат. Еще скоростной сканерлер, качественный. Айтор мындай биздин чыгымыбыз чын айтканда мурдага караганда көбөйдү да. Анан онлайн окутуу сенин сурооң боюнча негизи керек. Кыргызстандын жогорку окуу жайлары азыр жакшы нерсени өздөштүрүп алдык да. Муну эми тыштап салбаш керек. Эртең февралда офлайн өткөндө деле муну деле алып кете бериш керек. Эмне үчүн биздин университетте мисалы үчүн Европанын, Германиянын же болбосо бир башка жактын студенттери, магистранттары окубаш керек. Алар эми келе албайт. А вот онлайн окуй берсе болот. Эми эң эле чоң кыйынчылык ушул жана башында айтпадымбы? Биздин студенттер, анан керек болсо кээ бир мугалимдерди жоготуйдук да. Алардын баары эле үйлөрүнө жатып, өзгөчө баягы жазында, жайында аябай күчтүү болбодубу? Эч ким эчке чыкпай эле, кошуналарына да керек болсо кирбей эле, учурашпай эле. Анан ошол шартта мугалимдерди кайра жумушка чакырып, анан аларга еще мурда баягы традициялык лекция окуп жүрсө, лекцияны эмес. Азыр эми мондай шартта иштеш керек болуп калды да. Анан буга үйрөтүп мугалимдерди. Анан экинчиси студенттерди. Мындай да биздин жана мурда сурооңду да берип кеттиң. Контракттык студенттердин контракттан түшкөн акчасы деген университет үчүн абдан чоң нерсе да. Маселен, ошол жайында, жазында мурунку бийлик мындай кылды да, контрагын төлөгүлө деп айтпагыла, балдарды кыйнабагыла, ата-энелерин кыйнабагыла. Азыр мына базар жабылды, магазиндер жабылды, ата-энелердин баары тең мурда ресторандан, тияк-бияктан тапкан акчасынын баары жок калды, анан кыйнабагыла. Анан биз мындай да, студенттерге контрагын төлөбөсө, мугалимдердин айлыгын кантип беребиз? Мугалимдердин айлыгы деген азыр бизде 90% ушу контракттан да, 10% бюджеттен. Анан ал мугалимдерге деген учурунда айлык бериш керек. Анан бул интеллигент кишилер булар. Булардын жанагы короодо картошкасы, же болбосо тоогу, малы жок. Булар бүт эле ошо айлыкты карап жана этажный үйлөрдө отурат да акчтар. Анан ушул аябай кыйын болду да. Биз эле эмес, бардык университеттер үчүн мугалимдердин айлыгын учурунда бериш, жана отпускнойн учурунда бериш, кетириш. Анан экинчи жагынан ошол жанагы студенттердин ата-энелери жумушу жок калды. Өзлөрү мына иштеп аткан бул официант болуп, машина жууп, мындай иште алар жумушу жок калды. Анан аларды да кыйнаш кыйын болду. Акчаны контракт төлө деп. Жана биз ошол эки жээктин ортосунан менин оюмча Кыргызстандын жогорку окуу жайлары баары эле жакшы жол таап, мугалимдердин айлыгын берип, отпускасын берип, анан чыгып кеттик. Мындай да биздин университет деле ошол бул Кыргызстан мамлекетинде болгон нерсени башыбыздан кечирдик. Биздин бир нече аттуу баштуу Кыргызстанда төбөсү көрүнгөн агайлар өтүп кетти, ооруп ушул оорудан. Алардын үй-бүлөлөрүндө жоготуулар болду. Анан биздин студенттердин арасында дагы болду, ооругандар болду. Анан
ошолор кайрылгандарга университет колунан келишинче социалдык жардам көрсөттүк. Аны биз баягы отчет түрүндө да бердик. Канча кишиге, канча студентке, канча мугалимге кандай жеңилдик бердик, канча жардам бердик. Bir топ суммадагы акчалай да жардам бердик, тамак аш менен да жардам бердик, моралдык жактан да жардам бердик. Биздин мугалимдер менен студенттер эле эмес, биздин бүтүрүүчүлөргө да кайрылдык биз. Сайт аркылуу, биздин университеттин сайты аркылуу. Эгер ушу биздин университеттин бүтүрүүчүлөрү бир жакта бир проблемаңар болуп атса, кайрылсаңар колубуздан келишинче жардам беребиз деп. Эми колубуздан келишинче беребиз да. Анан экинчиден жанагы сенин сурооң боюнча бир мына азыр жардам бере албай калдык. Биздин Россиянын жогорку окуу жайларына өткөн студенттер кете албай калды, аяктарына окуй албай, бияка да окууга кире албай калды. Андан сырткары биздин университетте бир 2-3 жакшы проект бар эле. Бул Корея менен Корея институту бар бизде, Япон институту бар. Алар менен келишим боюнча жылыга биз 60тан 100ге чейин баланы Японияга бекер барган келгени бүт бекер. Самолету да бекер, аякта жашаганы да бекер. Стажировкага жиберчүбүз. Мына тилекке каршы ал проекттин баары өлдү. Балдардын баары биякта эле отуруп калды да. Аябай жакшы болчу да. Балдар 60тан 100ге чейин да алар Япониянын фирмалары келип өзлөрү тандап алчу. Сүйлөшүп, мындай даже керек болсо кийген кийимин карап, өңү түсүн карап, анан маданиятын карап туруп анан өзлөрү тандап, фамилияларын жазып, ата-энелери менен сүйлөшүп балардын. Анан самолеттун Япониядан кайра бияка, Японияда жашаган жеринин баарын айлыгын төлөп анан алып кетчү. Абдан жакшы проект болчу да. Анан мунун дагы бир жакшы жери бүтүрүүчүлөрдү керек болсо 100% ошо Японияда иштейбиз десе, алар жумуш менен камсыз кылма. Келишимде ошондой жазылган. Жок, Кыргызстан менен кетем дегендер кайра келет. Бул аябай жакшы проект болчу, анан ушул проекттердин баары азыр мына токтоп калды да, тилекке каршы. Абдан ушул жагынан бизге жаман болду. Эми мындай да азыр Кыргызстан, мен айтып да жүрөм, жазып да жүрөм, бул постсоветтик чөлкөмдө бир өзүнчө уникальный жол менен кетип бараткан мамлекет да. Мына ошонун бир эле белгиси Кыргызстандын жогорку окуу жайлары Өзбекстандагы, Тажикстанда, Казакстан болобу, Түркменистан, Россия, Белоруссия, Украина болобу башкача жол менен өнүгүп баратабыз да. Анан ошонун немеси эң өзгөчөлүгү Кыргызстандын жогорку окуу жайлары өзүнчө эле бир бизнес компания да. Эмне үчүн? Себеби дегенде мына айтпадым жана 90% биз мындай өзүбүз иштеп тапкан акча менен жашайбыз. Анан еще чынын айтыш керек, жакшы жашайт. Биздин азыр алдыңкы университеттер бар, мисалы үчүн Ош мамлекеттик университети, политехникалык, жана башка медакадемия бар. Булар өзүнчө эле бир чоң, бюджети да абдан көп. Мугалимдердин айлыгы да жакшы, бүт ремонт, бүт оргтехника, бүт баарын тең өзлөрү каржылайт, өзлөрү табат. Анан биздин университет ошондой да. Биздин университет мына 89-90% бул жанагы университет өзү иштеп тапкан акча менен жашайт. Анан ал жерде албетте жетекчи менеджер болуш керек. Мурдакы, мисалы үчүн, мурдакы совет мезгилиндеги университеттер, азыркы мына коңшу өлкөлөрдө университеттердин ректорлору мурдагыдай эле неме менен жашайт. Билим берүү, илим, тарбия. А Кыргызстандын университетинин жетекчилери деген акча санап атып неметет да. Монча киреше түшүш керек, монча чыгымдын биягы айлыкка кетиш керек, биягы тиги университетти өнүктүрүүгө кетиш керек, анан командировкага кетиш керек, китеп алыш керек, компьютер алыш керек. Еще чет өлкөдөн ана Кыргызстандын ичинен инвестиция тартыш керек. Тиги бизнесмен менен, бул бизнесмен менен сүйлөшүп. Анан жанагындай биз айткандай проекттерди чет өлкөлүк проект, гранттарды издеп, ошо менен жана мугалимдерди стажировкага жиберип, биздин мугалимдер мына Кыргызстандын мугалимдери азыр кыйын. Канча жерге барса Казакстан, Өзбекстандын мугалимдери, Россиянын мугалимдери менен жолугабыз. Алар мамлекеттик бюджеттин эсебинен барат. А кыргызстандыктар алардын акчасы менен барат. Эч качан бюджеттин акчасы менен барбайт. Анан ушунун баарын уюштурганда университеттин жетекчиси деген это каалайсыңбы, каалабайсыңбы, менеджер болосуң да. Ошол эле кадр маселеси, билим берүү, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, тиги менен
катары эле эң негизгиси университеттин могу эшиктин алдында кар көрөгөндөн баштап университеттин дүйнөлүк мисесин аккредитациядан өтөсүң, эмнеси анын баары акча. Аккредитациядан өтүш деген аябай кымбат нерсе биз үчүн. Өтүшүбүз керек. Ошонун баары тең университеттин ректорлору чечет да. Анан бул жагынан алганда мен эле эмес, бүт университеттин ректорлорун мыкты менеджерлер деп койсо болот. Анан биздин университет эми биз эле элден артта калбай келатабыз. Мына азыр 1-2 параметрди айтып коеюнчу. Биз 10-жылы жетекчиликке келгенде университеттин кирешеси 150 миллион сом болчу. Бир жылдык кирешеси тапкан. Азыр 400 миллиондон аштык. 150 миллиондон 400 миллиондон аштык. Анан мен бул мамлекеттик башчыларга мурункуларды айтып коеюнчу. Мен аялга тийишким келбейт. Но Кыргызстандын мамлекеттик бюджети ушундай өссө, Кыргызстан жыргап жашамак да. Биздин университеттигидей өстүчү. Мына 150 миллиондон 400 миллиондон ашыкка чейин киреше көбөйүп атат. Анан киреше ушуну да айтып коюш керек. Элдер ойлобош керек, только студенттердин түшкөн акчасы жок. Бизде бир нече кирешенин булактары бар. Жалаң студенттин акчасын карап отура берсек өнүкпөйбүз анда. Анан биз ошол ректорлор, Кыргызстандын ректорлору, тияктан грант, бияктан инвестиция, тигинти анан кийин эптеп элдин айлыгын да көбөйтүп, корпустарды ремонт кылып, мисалы үчүн мамлекеттен бир тыйын жогорку окуу жайына бөлүнбөйт. Китеп алганга, компьютер алганга, машина алганга, оргтехника бир тыйын бөлүнбөйт. А вот мектепке, мына мектептин китеп чыгарыш боюнча жылга эле бир чыр го. Аяктан жеп кетиптир, аяктан алып кетиптир. Мектептик билим берүүгө, китеп чыгарганга аябай көп акча бөлүнөт. А университеттерге бир тыйын бөлүнбөйт. Бир тыйын. Компьютер аласыңбы, китеп аласыңбы, командировкага мугалимдерди жибересиңби, стажировкага студенттерди жибересиңби? Мамлекет бюджеттен бир тыйын бөлүнбөйт. Аны университет өзү иштеп табат, өзү ошону каржылайт. Биздин университетте, бул биздин мамлекетте эле бюджетти бекитебиз. Биз окуу жылынын башында бекитебиз да. А мамлекетте тиги календардык жылдын башында бекитет эмеспи? Жана бюджет мынча дефицит менен бекиди, анан инфляция абы деп угуп жүрбөйбүз. Университетте эле ошондой сентябрда бекитебиз да, бир окуу жылына. Анан ошондо киреше, анан чыгаша эки неме бар. Доходная часть, расходная часть. А расходная частьта бир нече статья бар. Ошонун ичинде зарплата бар, соцфонд бар, коммунальный услугалар, тигилер бар. Анан ошонун ичинен компьютер алабыз, стажировка, командировкаларды төлөйбүз, анан ошону жатакананы каржылайбыз, анан ошондон анан кийин эң аягында акча калса, анан биз капиталдык ремонт жасайбыз, бирдеме курабыз. Анан буюрса, университет акыркы жылдары, жана айтып атпаймынбы, киреше жакшы эле көбөйдү. Ошонун немесинен бир 2-3 жерде имарат курдук, оңдодук. Анан эң жакшы өзгөчө студенттер үчүн жакшы болду. Электрондук китепкананы 3 этаж ошону реконструкция кылып, анан азыр пайдаланууга бердик да. Абдан жакшы, орусча айтканда современный, бүт оргтехника менен камсыз болгон. Азыр керек болсо бул биздин президенттик аппараттан, жогорку кеңештен, өкмөттөн кайрылып ошол жерде чогуу жыйындарды өткөрүп атат. Аякта бүт бар, леди-кран бар, синхронный перевод бар, бардыгы бар. Анан кээде ошол акча тыйын элдин айлыгын көбөйткөндөн кийин, жанагы окуу китебин алгандан кийин, компьютер алгандан кийин, командировка бүткөндөн кийин анан кийин артып калган акчага ошондой жумуштар жасап атабыз. Бул боюнча Кыргызстан эле эмес, бул дүйнөлүк деңгээлде талаш тартыш бар да. Бирөөлөр айтат, билим берүүнү бизнеске айлантпаш керек. Билим берүү деген бул таза болуш керек, билим жөнүндө. А бирок ошол эле убакта деген рынок образовательных услуг деген бар. Рынок образовательных услуг. Ал эми эмне үчүн бизнес эмес? Бизнес, бирок бул жана билим берүүгө багытталган, түздөн түз багытталган бизнес да. Анан ошодо жана башында өзүң айтып калдың, жана менеджерлер. Эгер жетекчиликте менеджерлер турса, ал ректор болобу, проректор болобу, тың болсо, ошо бизнес чөйрөсүндө кылып аткан ишти эле университеттер кылып атат.
Жана окуу акысын айтып атпайм, ал бир эле Кирешенин бир эле булагы. Андан башка да булактар бар, университеттер ошолор менен иштеп, ошондон тыйын тыпыр таап, университетке тыянат чаптап өнүктүрүп атат да. Дагы бир нерсени айтып коюш керек. Мамлекеттик айрым уюмдар бут тосконуна карабай. Мисалы үчүн кээ бир нерселер бар, университеттер, мисалы үчүн мен ойлойм, политехникалык университет, медакадемия, национальный университет, буларда деген мүмкүнчүлүк аябай көп да, ошол пайдаланып, анан технопарк ачып, анан ошол жерден пайда тапканга. А бирок мамлекеттин бир закондору, положениялары бар, буйруктары бар. Муну жасабайсыңар, муну кылбайсыңар, мындан акча таппайсыңар деп. Мисалы үчүн бир эле нерсени айтып коеюнчу сага. Мисалы үчүн азыр биздин 80 миллион, мына азыр бүгүнкү күндө, мына бүгүн эртең менен карадым, 80 миллион сом биздин университеттин банкта жатат. А банк ошону айлантып, бирөөгө кредит берип атат, бирөөгө бизнес проектке берип атат. Банк дивиденд алып атат да, туура, процент алып атат. А биз ала албайбыз. Потому что не положено. Аны мамлекет да пайдалана албайт. Мамлекетте. Биз да пайдалана албайбыз. Аны коммерческий банкта жатат, коммерческий банк пайдаланып атат. Ошол акчанын эле дивидендин, 80 миллиондун дивидендин алсак, бизге деген өртө эле каражат түшмөк да. Кээде ушу мамлекеттин кээ бир закондору тигилери туура келбей калат да. Болот, текшерет. Курулуш, ремонт кылгандан кийин проректор, главный инженер, инженерлер бар да, келип айтат, ага, эчтеке курбай эле коелучу деп. Ушу түшкөн акчаны айлык кылып эле жеп жата береличи деп. Анан жана текшерүүлөрдөн кийинчи аябай силкилдетип, тияк бияка чакырып сурак кылгандан кийин балдар ушинтет. Жана колдору рука опускается, орусча айтканда, мисалы үчүн мен деле келип. Анан бирок антсек болбойт да. Түшкөн акчаны жеп алып эле көзсү тостотуп эле жата берсек, а университет өнүгүш керек, бир жерге ремонт, бир жерге бирдеме куруш керек, эгер каражатың болсо. Анан жана сырттан келген инвестицияны анда текшерет. Азыр деген мындай бар да, бир 2-3 чоң маселе бар Кыргызстанда. Это отмывание денег. Анан жанагы тиги террористтик уюмдардан, радикалдардан келип түшкөн акча, анан ошолорду текшерет да, анан биздин университетте кээде келип, могул акча каяктан келди, эмненин негизинде келди, каякка кетти деп текшерет. Анан айтабыз, могу проект, Евросоюздун проектиси, же болбосо бул араб өлкөлөрүнөн могунча келди доллар, анан мояка кетти, мына мону курдук, монда китеп алдык, мына компьютер алдык. Анан источнигин айтабыз, ал эч кандай террорист эмес, эч кандай отмывание денег эмес. Бул университетке инвестиция келди, пайдаландык.